bolganda beni izleydi ekesин ana mine kılasın balam bey. Uyda otursam gelin menen tikleşip. Жалгыздыкта эле жаман экен. Мына апаңдын өлгөнүнө 6 жыл болду. Отурам. Ата, мен жакшы эле жүрөм, ата. Жакшы эле жүрөм. Мен эчтеке деле Сиз кылып атасыз? Москвада элесиңби? Ой, анан каякта болот элем, ата. Ташкентке бара коюп атасыңбы? Ташкентте беле барбы? Билбейм, міне бар, биздикилер барып келип аттыр да жака. Эмнеге? Билбейм, сиз бар, биз бар. Бу наш опора деп жүрүшкөн экен деп атпайм, ошо кошо барбадың беле деп атпайм. Жок, ата, аякта беле барбы? Ой, кылып атасың Москвада? Москвада жанагы кыргыздарга өтө чоң пайдам тийип атат, ата, мен. Путиндин эле жанында отурат окшойсуң анда сен. Ал эчтеке эмес. Мен мына Кыргызстандан барган кыргыздар бар го, ата. Баягы ошолорго жардам берип атам менчи. Эмне кылып? Жанагы күйөөсү менен ажырашып кеткен келиндер бар го. Ошолорго ээр таап берип атам. Янанан, ошондой иш колуңан келет экен, өзүңө деле бир нормальный апа караштырбайсыңбы? Ата, эмне сиз эми? 6 жылдан бери отурам го, жесин мынаке. Эми отурсаңыз эмне? Үйлөнөйүн десем эле, кой отуруң эле дешет. Как будто мен жашым жетпей аткансып. Кой отуруң. Кой отурбай эле, өткөндө ороздун кампири өлдү эле. Жылдыгы өтмөк турсун, 40-на патага келген кампирлерден бирөөнү алып калыптыр. Жок, эмне коркуп атасызбы? Үшүп атам. Коркуп атам. Янанан караганда ардеме болот экенсиң. Үшүйт экенсиң кээде түнү. Үстүңө көрпө таштап койсоң, туруп таштап коет, жардам берет. Спальныйда жатып алып, сенин катының чакыра албайт экен мен. Аны өзүм чакыра албайм. Үстүмө төшөк таштап кой деп. Янанан, акыры чайпай берген бирөө керек экен. Боптур. Көйнөгү менен шыммыго бечара майли келин жууп коюп атат. Янанан ич кийим деген бар. Ич кийимди алып барып сенин катыңа бере албайт экен жууп кой деп. Айла жок, эскиргенде, кир дегенде чечип ыркытып жаңа алып кийип атам. Ар жума сайын жаңа алып кийем. Кара суда ич кийим саткан келиндер таң алып карап коюшат мени. Эмне эле тез алмаштырып атат дегенсип. Янанан. Боптур эми, ата, ан жолун кылабыз, ата. Эмнеге чакырдыңыз, ошону айтың. Сени чакырган себеби мындай балам. Биякта деле иш кылса болот. Кандай иш? Мына президентибиз айтты, 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Жакшы го. Аймактарды көтөрөлү деп атабыз, Ушуну жалгыз көтөрө албайт экен мен өзүм. Сен ошону көтөрүшүп кой деп чакырдым мен. Бир жагын көтөргөндө бир жагы түшүп кетет экен. Ошондой атабы. Өткөндө октябрда Карагулжаны көтөрдүм эле чүй түшүп кетти. Ошон үчүн экөөбүз эки жагынан гана көтөрөлдү. Элдерди жумуш менен камсыз кылып атам, мен жөн отурган жокмун балам. Сизби? Завод ачтым. Ата, кыйын болуп кеткенсиз го? Завод ачтыңызбы? Завод ачтым. Кандай завод? Чүчбара завод. Чүчбара. Сәл чүчбара. Манты завод ачпайсызбы, ата? Менен барып чоңоет да. Сен деле убагында чүчбара эле болчуң. Кийин барып манты болдуң. Мына мазы оромодой болуп турасың мен жерде. Майда манты ачып койбосуз да бир жолу. Кызык го эми, ата. Кимдин баласысың десе, жанагы чүчбарачынын баласы. Ами? Кояң. Хакимжан Абайчыга караганда чүчбарачы деген нормальный. Боптур эми, кайерге ачтыңыз? Чүчбараңыз деле көрүнбөйт, заводуңуз деле айылдын чекесинен. Айылда эмес. Тоонун түгүндө эски Тайрабаңдын сарайын биле билем? Тоонун кыштоосун. Ошол сарайды сатып алдым. Жакшы го. Ошол сарайды 10 000 долларга сатып алып, 386 000 долларга ремонт кылдым. Токтосоңуз, ата, токтоң.
Ошо 10 миң долларга сатып алып 386 миллион. Milyon emez, 386 min. 386 milyon getirdi, aldı sana mine test bile. Мен деле билем канча иштетиштени, не? Жок эми ата, эми о завод ачканга менин оюмча кичине адамдын бир билими болуш керек. Мындай Ай, анан завод ачканга міне билими керек. Билимдин андай деле кереги жок экен. билим кереги жок экен. Ооба. Билими жок депутаттар деле отурат арасында экөө, билем мен. Аларга караганда меники нормальный, камалган эмесмин. Жок эми ошо тоонун түгүнү ачыш керек билем ата эми ошону. Ошол жерге ачып 70-80 аялды ошол жерге ишке киргизип койдум. Аякка ачканымдын себеби балам элдин бардыгын жумуш менен камсыз кылышым керек да. Айылда такситтер бар го жана 20-30 такситтер. Ошолор ошо катындарды ошо жака ташыйт. Ана буларың жумуш менен камсыз болуп калат. Ал жагын жакшы ойлопсуз ата. Ооба да, апарып ташып кайра келе берет, айылда ишин кылып жүрө берет. Каяка келе жөнлөп пустой парашак келе бермек белем, Ошакта халат карап отурат ошол жерде кечке. Кайра келгиче карап отурабы? Анан міне. Айланайын, алар артта эртеден кечке ачкадан өлбөйбү алар? Эмнеге ачкадан өлөт? Чүчбөрөн жей берет, аракта чыгып атат чүчбөрө. Чүчбөрө жей. Алардын ташыган акысына чүчбөрө берем, көрдүңбү? Аялдардын иштегенине дагы чүчбөрө берем. Мынакей, чүчбөрө ошол жерде айланып атат да, обороту көрдүңбү? Ана чүчбөрө ошол жерде айланып оборот болуп атат. Таксисттерге ham чүчбөрө, иштегендерге ham чүчбөрө. 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 Таксиге акча берсеңдер, алар үйүнө чүчбөрө көтөрүп келет, зым көтөрүп келмек беле. Көрдүңбү балам? Ал жагы жакшы экен ата. Заводуңуз эми баягы заманбап, баягы автоматташтырылган завод болсо керек ата. Жок, автоматты. Жок, андай эмес. Пол автоматпы? Я. Пол автоматпы? Жок, кол автомат, кол. Кол автомат. Жана ошол автомат. Ошол автоматтын чыгарып элдин катындарын жалко кылдыңар, аялдардын бардыгын. Кир жууганы деле автомат, кургатканы деле автомат, ütүктөгөнү деле автомат, чай кайнатканы деле автомат, тамак кылганы деле автомат. Барып катын албай эле автомат алып калат окшойбу. Паланжанын автоматы жакшы экен, ошонуку жылына 2ден тууп атат деп. Айтып койдум. Жок эми мындай. Мен айтканым ата, заводдо кемчилдик жокпу эч кандай? Кемчилдик неме? Суудан жүдөп атабыз да, суудан. Суунун эмне кереги бар ата? Бир алып барбасаңыз турат да жерде суу. Эмне кереги бар дейт да? Керек да суу ама. Эмнеге? Катындар колун салып алып суулап алып туруп чүчпөрө түйбөйбү ама? Суу жок. Бечара катындар шегенин дагы түйүп атат отуруп. Ушинтип эле урдуруп атат. Ушинтип эле уруп атат. Баяны bir gün суу жок болуп калды эле, бечара завод токтоп калбасын деп мен тилими чыгарып турдум ошол жерде. Мен тилиме тийгизип алып айташып. Ошол жерге bir 30-40 келинди ишке алайын деп атам. Тиги катындар түйүп атканда жанына тилин чыгарып туруп турушат ошол жерде. Эми анын эмнеси кыйын эми ошо? Эмнеси кыйын? Ал деле жаманы оор ишенен. Түшкө чейин турдум эле тилими чыгарып. İçime jel толуп калып түштөйүн өлүп калайын дедим жөн эле. Кечке өзүм ачып тура берип. Ой ата, эл кылбаган нерсени кыласың ата. Жок, мен таң калганым ата. Жанагы таксисттерге ham чүчпөрө берип атпайсызбы? Ооба. Иштегендерге да чүчпөрө берип атасыз да? Ооба. Эми ол жанагы уун, картошка, ет дегенди кайсыл акчага алып атасыз өзү? Сутка чыкпаса. Аны чечип койгон маселесин. Дүйнөлүк банктан 50 миң доллар кредит алдым. Ошон чекесинен эле 40 айдап атам ошол жерден эле. Ата. Аны ким төлөйт? Сен кыжалат боло, коркпо, өзүм төлөйм. Өзүм оформить этип алдым, сен кыжалат боло. Өзүңүздү? Тем более аны азыр төлөбөйм. О, 50 жылдан кийин анан төлөп баштайт экен. Ана. Азыр канчага чыктым мен? 60га? 60га. Сен мени 110га чыгат деп ойлоп атасыңбы? Koksa ölüp kala turgamazdan pускай бардын начальник аркаман барып өлүп алып келсин. 50 жылдан кийин. Тирүү болсом деле эч белеге жарабай отурам үйдө менен. Кала салып барып камап коерсуң, үйдө деле отурам, аякта деле отурам демей башка эмне калат.
Ой атай, ел ойлогон нерсени кыласыздар. Мени эмнеге чакырдыңыз, ошону айтыңчы ата. Сени чакырганым себеби мындай балам. Ошол чүчпараны реклама кылып таркатышың керек башка жактарга. Рекламчык болом. Рекламчык болосуң. Катырам ата. Машинанын капталына чоң кылып чүчпаранын сүрөтүн жабыштырып алып, макулбу? Ошого бир жакшыраак машина алып алып, ошону таркатсын деп чакырдым мен сени бияка. Болду. Атын кандай кылабыз ата? Я, Чүчпаранын аты эмне болот? жалала чүчпара деп коюп койсоң, сүрөттү тартып коесуң, болду. Тынар ата чүчпарасы. Ана кел, көрдүңбү? Болду. Мырзалим самсасы дегендей эле да, көрдүңбү? Болду ата. Ошого бир жакшы машина алып туруп, ошону таркатышың керек балам. Эми албайм ата. Чоңураак эле бир маршрутка албайм ата. Я, Маршрутка албайм, маршрутка. кой балам. Неге? Кой, маршрутка. Уялам мен маршруткадан. Неге уяласыз? Уялам, кой эми. Азыр итак мына жерден келесем, сен ояктан маршруткадан түшүп жөө карап, жөө бере карап, бастың эле сени көрүп мен уялдым ачыгын айтайын. Сени көрүп уялып, калпагым ылдый кылып, мынак менен кирип келе бердим бияка. Кой эми балам. Ата, уялам дейсиз да. Ата, сиз мени маршруткадан түшкөнүмө уялбаң ата. Сиз уялың. Мөңгүлөрдүн талкаланып кетип атканынан уялың ата. Сиз уялың. Мендей балдарыңыз Россияда тентип жүргөнүнөн уялың ата. Сиз уялың. Батыкаевга окшогон кылмышкерлерди кызыл килемдин үстүнөн салып узатып жүргендеринен уялың ата. Сиз уялың. Ата-энелерибиз соттордон адилеттүүлүктү таппай жүргөнүнөн уялың ата. Уялып ата, моноларың уялбай атпайбы? Marşruttан уяла. Marşrut менен келдиңерби? Marşrutка көчүгүн тиштеп албаса керек мыналардыгына эч ким сенекен. Эл маршрутка деле жүрөт айнан. Ошону айтып атам да ата. Болду балам, уялса ошолор уяла берсин. Ошого окшогондо айтып койсоң жаман көрөт. Бая Тынар деген кудул бала бар го. Ошо бечара айтып коюп жаман болбодубу? Көрүнгөн кой көр жагынан келип сүйкөнүп сүзө берип бечара. Жакшы боло ошо Тынар, жакшы көрөм ошо баланы. Өзү да кашы көз капкара көзгө жакын бала садаан кетейин. Ошого көз тийбесин, өмүр узун болсун, Аллаху акбар. Бас балам, маршрутка мен өзүм карап алып. Өзүңүз алып бересиз ата? Салам алейкум. Тынар Курбаналиев, Каныбек Разыков. Кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Апалар сиздер кандайсыздар? Тинчсиздарбы? Ооруп айтасыздарбы? Үйдөгүлөр, балдар, небере, келин, күйөө балдар, кошуналар бардыгы жакшыбы? Деп сураган кудулду көргөнсүздөрбү? Ким сурап атат? Мен сурап атам. Значит, сиздерге ким керек экен? Мен керек экенмин. Мен ушу таң калам да. Неге Рахман Разыков, Тынар Курбаналиев дегенде эле ышкырып кол чабасыздар дагы, мен чыкканда эле кол чаппай коесуздар. Ке кой, мына кыргыз кудулдардар арасында мына орус жетим бар экен. Ке окшогон кол чаап коелу деп кол чаап койсоңуздар болор, сүйүнүп калайын соопчулукка. Куда каласа ушул кол чабууларды кайтарамын. Агайларыбыздын жашы бир жакка келип калды. Эртең мен калам сиздер менен. Анан ошондо көрөм ким кимди күлдүрөт. Ким кимге эмнени айтып берет. Мен ушул баягы мына агайларыбыз мени көрө албайт да. Булар менин душмандарым. Сахнага чыгара берет, элди күлдүрө албайбы депчи. Ушул душмандардын көзүнчө карызга болсо да кол чаап турасыздар, Күлкүлүү болобу, болбойбу, кол чаап кой бересиздер. Сүйлөштүкпү? Мен өзүм намек таштайм. Мен
деп жөтеліп қоям, ошол жерде қол чабып қойсыздар. Сүйлештік, а? Кетті, репетиция қылып көресіз. Мындан ашық. Қожа, не болды? Не болды? Жоқ, не қылып отасың деймін, ошоны айтып отырмын. Мен ешнәрсе қылған жоқпын, ака. Сен ештеңе қылып алсаң өзінен өзі қол чаба бербейді. Жоқ, елдерге мен ешнәрсе қылған жоқпын. Шықтым дағы елге қарасам ел өзі қол чабып атады. Қожа, мен жаш баланы алдасың, Сен ештеңе қылып алсаң да жөне қол чаба бере беле. О да ел мені жақсы көреді екен да. Келіп еле мында елге қарасам еле қол чабып атады. Не әлі болып қалған елдерге? Біз ояқта түнәрәке көз ұялып атсақ? Сен, давай күлдіре. Қарап қойсаң ел қол чаба берме. Ешкімде еле чаппады ғой? Түне сен қарасаң қол чаба береді. Yes. Ушу қол чабууларды тынар көрді дерсің. Рахмат. Өз негізі маған ошоған орыстармен қызықты оқиғалар көп болады. Бір орыс Қырғызстанға өмірінде бірінші жолы самолетті ұшып келіптір. Анан білесіздер, самолеттен түшкөндөн кейін автобусқа шығыш керек. Автобусқа шығып атқан 3 ақсақалды көріптір. Бірінші ақсақал автобус есігін ашып, «Я Аллах» деп шығат екен. Екіншісі «Я Раббим» деп шығат екен. Үшіншісі «Құдай» деп шығат екен. Орыс көріп таң қалып, бұл жақта автобусқа шығып атқанда атын айтып шығат екен деп. Тегі орыс автобус есігін чоң ашып «Я Сергей» деп шығат екен. Елдер сұрау береді. Сен ұлытың ким, толық атың ким, үйленгенсің бе, балаң бар бы дегендерге жауап беріп қойын. Мен үйленгенмін, Ошқа түшкенмін. Былтыр ұлды болдым. Ұлытым татар. Ұлытым татар. Аялым қырғыз. Балам қазақ. Ушындай. Анан мен толық атым Қожа емес. Мен толық атым Гайна Худжа. Фамилиям Дыжақпаров. Отчеством Юлдаш Худжаевич. Дыжақпаров Гайна Худжа Юлдаш Худжаевич. Ушындай. Ұлымдың атын ұқсаңыздар, кіршаңыздар кетіп қалады. Ұлымдың аты Салих Худжа. Фамилиясы атамдың аты Юлдаш Худжаев. Отчествосы мен атым Гайна Худжаевич. Юлдаш Худжаев, Салих Худжа, Гайна Худжаевич. Өз негізі мен бір нәрседен ұялам да. Шол қырғыз бири-бирименен башқа тілде сөйлеп отқандан ұялам. Қай жерде көрдіңіздер? Орыстарды, өзбектерді, тажиктерді көрдіңіздер бири-бирименен башқа тілде сөйлеп отқан? Жоқ, алар өзін тілінде сөйлейді. Bir hadiste айтылады. Хублум мәнәк минал иман. Мекенді сүйу имандан дейді. Мен сыртымнан орыс болсам дағы, башқа ұлттың баласы болсам дағы, бирок менің жүрегім қырғыз деп соғады. Рахмат. Өзім концерт қоя тұрған болып қаппын, а? Мен қырғызмын, ұрпағымын манастын, чачылғанды біріктірген құраған мекен үшін. От болымын өчпөгөн қырғыз үшін, тирек болып тұралам мен. Мен қырғызмын, ұрпағымын манастын.